Барпы театры жаш актер, актрисалар менен толукталды. Алар Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин актердук бөлүмүн аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр. Барпы атындагы Кыргыз драма театры бүгүн 13 майда жаш адистерди ишке кабыл алуу аземин өткөрдү. Бир жыл боло элек Талгай мырзанын келгенине. Бирок бир канча жолу мага кайрылды. Себеби мен курс бүтүп атканда кайрылып деп мындай алганда жабышып алып деген десек туура болот го. Анткени бир нерсени жасаш үчүн сөзсүз кайра жабышып атып болбосо болбойт. Менин оюмда деле жок болчу. Бияка жиберейин деп чындыгы. Бул да тартта өзүнчө жазылып калат. 10 бүтүрүүчүнүн ичинен 7 бүтүрүүчү Кудай буюрса биздин Жалал абад областына калып эмгектенет деп күтүп атабыз. Ошол бизде ушул жерде эмгектенип, эмгеги элге сиңип, мамлекет тарабынан бааланып, ойлойбуз сиздер дагы келечекте эл артисти болуңуздар. Бүтүрүүчүлөр буга чейин Жалал Абадка келип практикада болушкан жана ушул жакта калууну чечишкен. Курстун жетекчиси эл артисти Эгемберди Бекболиев балдарга чоң жоопкерчилик артылып жатканын билдирип, жакшы шарт түзүп, балапандарды таптап, багып алыш керек дейт. Көбү окуп эле ошол борбор шаарда калып атышканда, иш болсо дагы, иш болбосо дагы. Анан азыр тиги мамлекет башчылары дагы, анан министрлик дагы, жергиликтүү бийликтегилер дагы ушул нерсе көп көңүл бөлүп атышат да. Мунун өзү жакшылыктын нишаны. Себеби балдарды кармап калыш керек, кадрларды кармаш керек, анчын керек, шарт керек. Болушунча, мынакей, болушунча түзүп бергенге аракет кылып атышат. Анан кийин министрлигибиз дагы биздин университетте биякта 3 тарап меморандум түзүлгөн да. Университет даярдап берет, министрлик биякка жиберет. Булар болсо багып алат дегенде, мындай айтканда, мына ошонун негизинде бизде быйыл бүтүрүүчүлөр 10 болду. 10 бүтүрүүчү ошонун жетиби келип атат. Бир ай бою театрды көрүп, театрдын адамдары менен аралашып, ошол иш-чараларды өткөзүп кеткенбиз. Анан ошол суранычтар боюнча кайра бул жака жумушка орношуп атабыз. Негизи жакты Жалал Абад, жакшы шаар экен, таза, мындай жаштардын шаары дегендей эле ушул Жалал Абад сонун шаар экен. Баарыңыздарга салам, ысык салам Бишкектен. Биз эми атайын ушул Жалал Абад шаарындагы театрын өнүктүрөлү деген аябагандай жакшы максат ойлорубуз менен келдик баарыбыз тең. Буга чейин да тажрыйбага келип кеткенбиз, практикага 1 айга. Ошо практикада жүргөндө дагы билип, Жалал Абадты жакындан таанышып, Жалал Абад менен театр менен жакындан таанышып, анан ушундай чечимге келдик. Барабыз деп ошол жетөөбүз өзүбүз чечтик. Жаш актер, актрисалар 3 тараптуу келишимдин негизинде келишти. Барпы театрынын директору Талайбек Тургунов бул үчүн көп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыр эми алардын турак жай маселесин чечүүдө жергиликтүү бийликтегилердин колдоосу керек болуп турганын жашырышкан жок. Ушул 3 жолу борборго барып, министрликке кирип, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы улуттук университеттин ректоруна кирип, бүтүрүүчүлөрдүн өзүлөрү менен жолугуп, сүйлөшүп бир канча жолу, анан ушул Эгемберди Бекболиев деген народный артистибиз, ушул курстун жетекчиси, ал агай өзү актер, театр кызматкери болгондуктан биздин жан дүйнөбүздү абдан туура түшүнүп, кабыл алып, ушул бүгүнкү биздин кесиптештердин куттуу сахнабыздын босогосунун атташына өтө чоң салмын кошту да. Анан турак жай маселеси боюнча чынында аябай ыңгайсыз абалда калдык, анткени Шепкинден бүткөндөр Ош улуттук драма театрына барышты да, ал жерден ар бирине бирден квартира берди да. Анан биз дагы эми азыр жергиликтүү өкүлчүлүккө, жергиликтүү жетекчиликтерге кайрылып атабыз. Азыр өлкөбүз өтө бир тез, өтө бир мыкты багытта өнүгүп атат. Биз дагы ойлойбуз. Бул жылы чечилбесе дагы ушу жакынкы аралыкта квартира маселеси чечилет деген үмүтүбүз чоң. Себеби дегенде Тилек Кыдырмаевдин дагы бир айткан сөзү бар. Ушул баягы ипотека багытында болсо дагы кадрларды кармап калыш үчүн бардык баягы күчүбүздү жумшайбыз деген. Бул эми бир эле маданият тармагында эмес, бардык тармакка ушундай колдоо иретинде сөздөрүн айтып атат. Бөлмө чаңгасып, чаңгап кетти. Тазалап чыксам, кандай дейсиз? Бул күнү театр сүйүүчүлөрүн кубантып, Жорж Фейдонун калемине таандык айымдар кийимин тигүүчү спектаклин тартуулашты. Спектакль Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университеттин актердук бөлүмүн аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрү тарабынан акысыз көргөзүлдү. Бардык ушул театрдан агарып көгөрүп, өмүрлөрү узун болуп чыгармачылык иштери аябай өркүндөп, ушул театрдын кадыр бартуу
Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Алдыңғы актер, актрисалардан болсын дайым. Құдайым ушул тілегіңізді берсін. Ушул театрда негізгі театрдың күштік тамырларының бірі болып қалады деп мен ішіне мұндай болса. Құдайым ушул тілегіңізді қабыл қылсын. Омин.